Assalamualaikum agayın. Assalamualaikum diyecek durganda görürmandarım var eken. Alarga salamatsınız zamandaş dep kayırlayın. Mına o gün çıkıp kelatkan tarafta Hasanbay Kiçir rayonu, Arjak 12. Kiçir rayondan oşol ugarman, görürmanımdın kadırın sıylap suran dele. Mına Manas ayılın bir kavar alıp koysanız dep. Oşondan beri jüö geldim taң atpay. Ana mına o buradaki Tınçlık prospektisi, Manas, Aytmat prospektleri andan arı çoңarıktan anan mamleketlik rezidensiya. Anan mına o emi жаңы kurulup atkan rezidensiya, orada mamleketlik orada. Murda bunun ordunda Issıkköl gazinsası meymanxanası bolgon, aldağı abdan jakşı ansambliyadagı abdan görkөm imarat elem, giyineme atkanaga aylanıp kalgan, çınında su ağıp abdan jaman bolup kalgan, karos bolup kalgan. Ema ошонун ордуна мына жаңы резиденция салып аткан эле мамлекет бүтүп калыптыр Кудай кааласа. Эми көрүнгөн тоонурагы жок дейт. Мындан мамлекетте, элде башкаланын тургундары да утат. Аркы эки резиденция жакын болот биринчиден. Экинчиден мына жол башкала эс алат, бияка чыгат. Президент баштап мына ордого келет Кудай кааласа. Анан кийин мына маңдайда да талаалар бар, ошол жака министрликтерди көчүрсө башкала эс алат да, абдан жакшы болот. Мына мамлекеттик стратегиялык план десе болот чынында. Мурда бир өтө төмөн сөз айтып аттык эле, мен кубандым. Кут болсун, ылайым ошол ак жолтой болуп, жанагы келечеги кең болсун дейли. Мына жакшы имарат курулуп атат. Буга эл дагы, мамлекет дагы, жалпы журт кубана турган жагдай өзү. Кут болсун дейли. Мына ошол көрөрманымдын суроозу менен Манас айылынын ордуна келдим. Мына ак үйдүн артында, мурдагы Ысыккөл мейманканасынын артында болор эле. Бирок мен ал Манас айылын таппай калдым. Орду калып өзү жок. Эми мына резиденциянын ошол ордонун ичине тосулуп кирип кетиптир. Ар жакта жаа балдар түрктөр да иштейт экен бул жерде. Гүлдө иштеп атат. Эми аларды мен көрүп чыктым. Анан мени кубантканы ушул Манас айылы деген фальшивканын бузулушу. Туугандар, мени кубантты бул. Мен муну Акаевдин убагында эле жаза баштагам. Акаев кожо көрсүн деп өзүнүн кадыры үчүн кыргызды итке мингизип коюп, тиги таласта Манас ордодо той өткөргөн дагы мына жерге калп ушундай Манас айыл деген курулушту курдурган. Кийин анан а дегенде сүйүнгөнбүз чынында. Бирок кийин калп экен. Итканага, кушканага, жанагы бомшканага айланып калган. Манастын кадырын арбагы тебеленген мындай айткандачы. Эми ушунун бузулганына мен кубандым чынын айтканда. Эми муну азыркы бийлик маштап аткандыр, бул жерге курабы, башка жерге курабы чыгылып, Манастын айылы чыныгы Манастын образында, чыныгы Манас тарыхый эпосунун деңгээлинде курулуш керек. Айкөл Манастын деңгээлинде куруш керек. Анан мына азыркы чоңдорго да кайрылам, президенттен тартып мэрге чейин. Мына борбордук эркиндик аянтында калп Манастын эстелиги турат. Оң колу жайылган, алаканы ачылган, камчы да жок колунда. Жайдак Манас. Аты да эр токму дагы туура келбеген, шийпай канатка мингискен болбогон эстелик турат. Бул кыргыздын, Манас деген кыргыздын уруху, намысы, дөөлөтү. Шуну эстен чыгарбаш керек мырзалар. Биз да өтүп кетебиз. Мына улуу муун өтүп кетсе, жаштар кандай билет? Манасты бузуп атышат, китеп кылып бузуп атат, кино кылып бузуп атат. Эми кино тартабыз деп тамтаңдай баштады көрүнгөнү. Карабайсыңбы? Манас Айкөлдүн уруху, Айкөл Манас өзү анан дүйнөдө теңдешсиз океандай болгон сөз, ой, мазмун, жыйындысы улуу көчмөн доордун калган бизге мурас, ата мурасы Манас эпосу, тарыхый эпос өзү бузулса, анда кыргыз бузулат. Кыргыз бузулат туугандар. Ошон үчүн биз намысыбызга келип Манасты коргошубуз керек азыр. Манаста эретилибиздин кору жатат, баатырлыктын кору жатат, трагедия жатат, эскерткичтер жатат, энциклопедия жатат. Ошон үчүн Манас атабыздын арбагы ыраазы болгудай деңгээлде иш жүргүзсөк, анда кыргыз оңолот. Эми мынабы курулуштар жөнүндө дагы бир айтайын, абдан күзүлдөгөн сонун иштери болуп атыптыр. Кут болсун дейли. Ылайым ишке ашсын. Анан Манас атабызды ар күн сайын көзүбүздүн карегиндей
mına tilimizdey, bardıq kasiyetimizdey koldop namuska gelip Manastın armak için güreşişimiz gerek tuğanlar. Aman bololu azırınça uşul. Anan dağı göre jatarбыз.